Көргөзмө жөн эле көргөзмө эмес. Бул базар. Жеңүүчү бул жөн эле келген адам эмес, план менен келген адам. Алина даярданып келип, келишим түздү. Кийинкиси сиз болушуңуз мүмкүн. Ийгиликтүү катышуу бир нече ай мурун башталат. Максат, бюджет, команда, стенд, жолугушуулар бул жөнүндө алдын ала ойлонбосоңуз, анда башкалардын арасында жок болуп кетүү коркунучу бар. Ошондуктан алдын ала рынокту жана өнөктөштөрдү изилдеп, катышуунун максаттарын аныктап, бюджет менен логистиканы эсептеп, кардарларга чакырууларды жөнөтүү жана таратма материалдарды басып чыгаруу маанилүү. Стенд бул жөн гана баннерлер эмес, бул адамдар, эмоциялар жана баарлашуу. Сиздин баарлашууңузга жараша визиттик карта жөн эле кагаз бойдон калабы же келишимге жол ачабы ошол аныкталат. Сиздин максаттуу рыноктун тили менен кызматкерлерди жалдоо, презентацияларыңызды жана жабдууларыңызды сынап көрүңүз. Коммуникация скрипттерин жазып алыңыз жана визиттик карталарды жана үлгүлөрдү көрсөтүңүз. Кызыккандардын көңүлүн буруу үчүн сизде 30 секунд болот. Сиз кимсиз, эмне кыласыз жана эмне үчүн бул кардар үчүн пайдалуу? Бул сатуу эмес, бул сүйлөшүүнү улантууга чакыруу. Көргөзмөдө пассивдүү боло албайсыз. Сиздин энергияңыз, ачыктыгыңыз жана даярдыгыңыз кооздукка караганда маанилүүрөөк. Эң башкысы телефонуңузду таштаңыз. Көргөзмөдөгү эң көп кетирилген каталар. Эч кандай даярдык же байланыш сценарийлер жок. Материалдардын жетишсиздиги, чет тилдер боюнча кадрлардын жетишсиздиги, визиттик карталарга жана байланыштарга көңүл бурбоо. Көргөзмө бүттү, бирок сиз үчүн баары жаңы эле башталып жатат. Жазыңыз, жөнөтүңүз. Аракетсиз байланыш бул пайдаланылбаган визиттик карта. Бардык байланыштарды өзүнчө таблицага чогултуп, ыраазычылык катын жазыңыз. Чалыңыз жана кардар менен иштөө планын түзүңүз. Алина биринчи жолу барды, бирок ал даяр болчу. Азыр анын продукциясы 3 өлкөдө сатылат. Бул кокустук эмес, бул система. Даяр болуңуз, импровизация кылбаңыз. Биздин веб-сайттан колдонмолорду, шаблондорду жана нускамаларды жүктөп алыңыз жана кийинки сапарыңыз экспорттук окуяңыздын башталышы болсун.